Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр мына 1905-тегі бір столны сіздерге көрсете кетейін. Ушу 1905-те жашаған таксисттерге, айдаучыларға өтө керек болады. Первый магистральный тупик 5 дейді туғандар. Келгенде бұл көк воротаға келіп, ішчеден кіреді екенбіз. Азыр келіп көрсетем. Не іш қылады? Условиялары қандай? Ака сервиске жетіп келдік. Көк воротадан кіргенден кейін мол площадканың içi полностью ушул сервистин стоянкасы екен туғандар. Суббота, воскресенье күні бір де машина болбойт. Кеңири келіп, машинаңызды любой жерге тоқтатып, жұмышыңарды кылдыра берсиңер. Бір четинен көргөзө кетейин. Бул жагы зал ожидания екен. Өзүңүздөр көргөндөй эле, бул жакта отуруп, кеңири чай кофе ичип, ушул жерде күтүп отура берсиңер туғандар. Сервистин ичин көргөзөйүн, сервистин ичин кирерде могул жерге туғандар привозной коробкалар да бар екен. Fit, Nissan, Toyota, Alphard дейт, моң карагылачы. Бүт барына гарантия менен дейт. Өздөрү алып келип, ушинтип бул жерде сатып, ушундай иштер менен дагы заниматься этип атат экен туғандар. Эми ичине кирип көрөлү. Так, мынакей туғандар. Сервистин ичи кеңири. Эки подъемниги менен. Бул жерде основном коробка, мотор, ходовой часть, замена масла менен заниматься этишет экен туғандар. Могул жердечи. Основном замена масла туғандар. Кыскасы жидкость статунун бүт бардыгын алмаштырат экен. Коробканын дагы, моторун дагы майларын алмаштырышат экен туғандар. Карагыла. Эки подъемник. Бул жакта нерсенин коробкасын чачып коюшту. Усталар любой ишибизге гарантия дейт туғандар. Айткан мөөнөткө так жана качественно кылып жеткизип беребиз дейт. Муну карагыла. Ичи кеңири. Эми бул жагын көрөлү. Так, бул жакта покрасочный бокс экен. Бул жакта печкасы 90 градуска чейин ысып, кылган покраскасы өз убагында кургап туғандар. Өтө качественно болот дейт туғандар. Көрдүңүздүр да, профессионально кандай. О, эшиктери дагы мощный жабылат экен. Так, видеонун акырында айта кетчү нерсе туғандар. Porsche дейсиңерби, Mercedes, S-класс, E-класс, ошо окшогондордун электрикасын бул жакта занимация этишет экен. Бул эмнесин кылып атасыңар? Майламаштырдыңар. Замена масласы канча болот билбейм туғандар. Ошол номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Ошол номерлерге чалып, толук маалымат алып билсеңиздер болот. Так, мынакей туғандар. Бүгүн буюрса тишиме брекеттерди койдуруп чыктым. Бирок только үстүңкү жагына койду. Бир айдан кийин үстүңкүсү кичине мындай бир катарга туруп, неме боло баштагандан кийин астына коебуз дейт. Ощущение кече койдурдум эле, бүгүн ооруйт экен кадимкидей тиштериң астылары мындай. Уже бири-бирине тийсе да ооруп, кыскасы бир башкача ощущение болот экен. Тамак жесең да баардыгы ошол жака тыгылып кала берип, мондай наборчиктер берет экен, бүт подарка кылып. Бүт ошо тиштерди тазалай турган, аны муну, короче, бүт баары бар экен. Нит бар экен, онун да зеркаласы бар экен. Ичин тазалай турган шоткалары, специальный брекет тазалай турган шотка, ошолорду бүт подарка кылып берди. Үйүздүн астында эле биринчи этажда ошого чыгып түшүп кылдыра берем да. Мен башка жака барсаң очередь болот, башка болот, ана бар, мына бар, аякы бар, бияка бар дейт. Бул жерде ичинде баар жогу бар. Кирсең эле сразу тарта турган нерсесин тартып, кыла турган нерсесин кылып, бүт баар жогун даярдап, сонун кылып берет. Мынакей. Ушул, короче, тиш түп-түз болгондо, могу линия менен түп-түз болуп мындай болот экен. Азыр көрөсүңөр, кыйшык болуп тур тиштерим мындай алчы. Ошол бир катарга туруп калат экен, мындай линия болуп. Кадимкидей монтип зым трос менен тартып койгондо тиштериң мындай плотно болуп калат экен. Тамак жесем бирок даамда жакшы сезбей атам, нормальнычы. Так, акчасын айтып берейинби, канча кетти? 11.000 бир төлөдүм. Бул ошо жана бир нерсе кетти, не деди? 5.000 бир төлөдүм. 16.000 болду. 35.000 бир төлөдүм. Ошондо 50.000, 51.000 болду. 51.000. Так, 1.5 дагы бир төлөдүм. 52.500 болду. Бир чегин жоготуп берип мен. Бир тишими пломбалаттым эле. Жок, биринчи күнү барып, полностью тазалатканда, полностью тишимди тазалатканда 5.700 ушундай болду эле. Ошо менен 57.000, почти 58.000 болуптур да. 58.000 ошо үстүңкү жагын эле. Калган асты дагы где-то астыңкы брекет дагы где-то 44.000 болсо керек деп атам. 44.000 болот, анан бул жагына бир имплант койдурам. Жана төсөккө мондай катырып туруп кое турган тишчи. Анын бирөөсү 35.000 экен. Кыскасы 150.000ге бир жылда тишим чоткий болот экен да. Бир жылда 150.000 нормальный го дейм тугандар. Эң эле единственный кормилец ушу тишибиз болгондон кийин, анан кийин
тишиңи дарылатып жана антип карап жүрбөсөң уят дейм. Жаш эле туруп көп эле жазып деле калат. Мындай кылсаң тиштериң кыйшык нормально тамак жей албайсың, еще мындай постоянно тиштериң негодный болуп турган болсо, оозуңа мындай неприятный запах келет, ошон үчүн тиштерди дарылатып эме кылып турсаң 150 миң бир сарптап койсоңор, зато ошол бойдон 20 жыл, ким билет, даже 30 жыл, 40 жыл эч нерсе болбойт тур, нормально карап жүрсө эле туугандар, ушундайбы? Ошондой туугандар. Буюрса жакшы, процессти көргөзө кетем, канчалык деңгээлде түз болот, канчалык. Бирок бир жагым пломбалады, без анестезия эле. Кече күнү доктурда бул вроде нормальный, жана оорутуп эч нерсе кылган жок. Бир-эки кадаганда вообще оорубайт экен туугандар, жана эч переживать этпегиле. Сөткө кылып тазалап, сырттарына клейден тийгизип, монун сонун кылып тартып, анан ошо зымды мыналардан өткүзүп коет экен. Ал зым вообще монтип кыйшайса сразу өзүнүн формасына келе турган, түп-түз тура турган зым экен да, жана стальнойчу. Ошого могу кыйшык турган формага кийгизип койгондо түздөлөм деп аракет кыла берет экен, ошондо тишти дагы түздөй кетет экен да, сразу. Ошондой экен. Все туугандар, кечкеле тишиң айтып бересиң деп калбагыла. Так, ондо ланос турат туугандар. Ак районун ар жагында ланос турат. Машина турабы, ланос турабы деп айтып сурап калышат. Буйруса 1 майдан баштап байге старт берилет туугандар ланоско. 1 майга чейин улангандар уланып калды, кийинкилер физически жетишпей калат. Өтө карышкырлар кошулуп атат. Мен алам депчи туугандар. Ошо могул жерге визитканы коюп коем. Дагы да 2 күн бар туугандар. 1 күн калды окшойт. WhatsApp'tan документтерди жөнөтүп кошулсаңар, буйруса ланос 1 местага, 2 местага 5000, 3 местага 3000 кылып туруп, жеңгендерди бүт апарып, не только жеңгендерди, биздин паркта иштегендерди апарып 5000 сомдук чек көтөрүп, туугандар, сону кылып аш кылып, встреча кылып, ошол жеңген адамдардын байгесин отмечать этип отурабыз буйруса туугандар. Машинени көрдүңүздөр, визитканы көрдүңүздөр, ошого документтерди жөнөтүп кошуло бересиңер туугандар. Кеттик анда көпсүлөө барып машинени бир сыра чакатып алайын дагы, бүгүн ишти кылалы. Пачинди сразу линияга койгондо сразу Шереметовага берди го. Шереметова терминал Б дейт. 1 саатты көрсөтөт. Коэффициент менен берди иши. Ах, о жирный кетем да чиркен. 1,5 миң калса дагы таза 1 саатта. Обратно обязательно болот да, машинени бир сыра ошол жакка барып чайкап туруп буйруса. Клиент алып кайтабыз. Отлично привезли, ребята. По-другому не умеем. Так. Gelip taşta oyatıp şerminal dedim. Şerminal dedim de. Terminal D'dan zakaz berip kaldı onu taşta oyat öyle. Şerminal D'dan zakaz berdi. Metropolis deydi. Voykovskiy'e beriptir. 20 kilometre 26 minut deydi. Ketevereyim de bir de gütüp ne olmak edim. Koroğa girip narjak kılıp şoğuldap turabı. 2600 kapıp geldim. Akçasını aytpay kalıp bana. 2414 rubl kapıp geldim. 846 rubl komissiya alıp öpür. Нормально, но. Kança kalat eken taza. Şunda da 1600 kalat eken de. 1 saatte geldim. Rovna 1 saatte geldim. Hem söylegen sayın interi bela olat eken geç dişimi görseydi öyle sayın. Da uçup para kalayın. 100 som daplatası meyin dep 4 yıldan da nasip yok. Zakaz yaparsan özü dıyga çeyin 1000 som. Ondan keyin 100 som daplata alıp. Az dem Voykovskiy'e çeyin yaparsan 20 minut 1200'e verse gerek. Bilet
çalış керек eкен да. Метрополис? Хорошо. Музыка будет слушать? Радио или свое будет подключать? Хорошо. Так, екінші заказды алып келдім. Ровно жарым saat дегенде келдім. Шерминалдыдан 1492 рубльге келдім. Жарым saatта нормальный болды. Екі заказ менен 2600 болды да. Bir жарым saatта. Беркине 1 saatта барып, bunu жарым saatта келдім. Машинаны bir чайқа толсам, что-то кішкене уялып отам клиенттерге барғанда. Сілерге бүгін ырдап берейін десем, бір-екіті салынып қалғандайын, ырдасаң да жақсы оқшып кеткен. Ырдап кетіп алсаң ғана фиш деп ышқырылып кететкен тұрып өлетші. Тішім кетіп қалғандайын ырдап берем. Москва Ситиге келіп қалдым, короче. Оның қарағына кешінде қандай соны көрінеді. В общем, красиво. Красота. Так, 7 заказ қылдым, 6900 рубль болды, 7 заказ. Кешкі saat 7 болып қалды. Көріңіз, hazır. Біреуін алып келіп, чамаданын шығарып атып, ручкасын жұлып алсам болады. Мен атайлағаным жоқ. Көтеріп шығарайын десем әлі өзі. Ручкасы өлейінден қойғаным бұл. Ходынский бульвар дейді ғой. Ходынский бульвар қойып атады. Ошентип ручкасын жұлып алдым. Bir неудобно болдым. Өзі ушундай эле деп койду да. Чын бу жалганбы билбейм. Как раз Москва Ситиге бир кирип чыгат экен. Ходынский бульвар болсо, бул авиапарк болуш керек. Полигон. Бұл брекетті бірінші күні қадағанда ешнәрсе білінбейді екен, ауырбайды екен. Жаңа обедте тамақ жеп алып мамаладым да. Вообще тамақ жей албаймын, ол жердегі тіштерім ауырып. Нан чайнай албай қалады кезінде. Жөнде біреу қышқашымен тішің бұрап отқандай болып. 2-3 күн ауырайды екен да, бірінші күн қадағанда ешнәрсе емес, жөнде клейлеп қойды екен болды. Ошо жаңағы бара-бара тіштеріңді тартып, оңдаған сайын ошентип ауырый береді екен да. Аяққа келіп қалдым енді. Мамалап шорпа зорға жеп, бетін зорға жеп, қысқасы жаман мамалапты. Мол жердегі жана қылып тіштер барлық қишығырақ кішіне үшін. Ошыларды чағымдап, түздейін деп, тартуда тоқшайды. Жөніне жанын жиып кетейін деп, зорға чай іштім.
экен. Курсак тойгузуп чыксам Шереметовага заказ берди. Бүгүн таң атпай Шереметова, кеч кирбей Шереметова. 27 километр 37 мүнөт дейт. Шереметовага барсаң кайтышың гарантияда бияк, ошонусу жакшы. Келип койгансың, мен таза образга кирип сүйлөп атканда. Аэропортко келдим, короче. Bir казак баланы алып келдим. Давно уш таксиге чыккандан бери эки эле казакты көрдүм окшойт. Казактар вообще Москвага келбейт, ушулар молодец. Булардын өздөрүнүн деле иши көп, бияка келген колу тийби. Ай, ошо жака барбай эле койгон да. 28 мүнөттө ушундай кылып келдим 1700гө. Шыңгыр дейт го. Амурская улица дейт. Эки адрес менен заказ берди. Бирөөсү Старослободская улица. Экинчиси Амурская улица дейт. 47 километр, 1 saat 1 мүнөт экен. Кеттик. Шыңгыраган бир угуп алдыңар да самый главный, а? Шыңгыр дегенди угуп алсаңар болду. Кыргызстанда жүргөндөргө угузуп коеюн. Два адреса, да, у вас? Да, сначала Старослободскую, а потом Амурскую. Хорошо. Включить вам радио или музыку включить? Так вот, спокойненько. Хорошо. Как вам Монте-Карло? Нормально. Hey leylekimdi sağındım. Leylekimdi gözдөй bugün kamındım. Leylek hattonun kuşunday. Barattamın sağay meni tosup al. Короче, Шереметовдон келип калдым 1 saat дегенде. 2419 рубльге келдим. Шереметовдон шуулдаган бойдон келип калдым. Деп. Так, 10 заказ 8931 рубль болду. Здравствуйте. Все, больше никого? На центральный бульвар, да? Ишенсеңер ушу клиенттерди эле таанып кала турган болдум. Акыркы күндөрүчү мындай иштей берсең акыры клиенттерди эле таанып калат экенсиң. Клиенттер деле мени таанып калат. Жанагында бизди алып кеттиң эле го деп калат. Карап деп эстеп калам. Азыркыдагы айтат, алып келген бир клиентим. Күндүз эле балам алып кеттиң эле. Балам экөөбүздү алып кеттиң эле дейт. Помнишь дейт. Тиештеп көрсөм, дедим, детский кресло менен бир баласы менен алып кеттим. Да, десем. Ушунчалык көп иштейсиңерби дейт. Жок дедим, как раз обедте чыккам да дедим, саат 12 болду уже. Бири болду. 12-13 часов работаем деп койдум. Мына. Заповедная улица 18 дейт. 1.27 менен берип атат. Мындагы короткий да бир болсо. Жок. 14 километр 19 мүнөт дейт. Немножко более-менее заказ экен. Хотя бы шыңгыраган угуп калдыңар да.
Kettik дальше. Последний заказды алып келдім. Iya, yolki. Ne kılayın, apart geleyim be. Şeremetova terminal B deydi yolki. 10 minut deydi. Kütөö kütpöy be. Mo zakazdı alып keldim mene hazırçı. 1200'gə alып keldim. 18 minutda. Ne kılsam Şeremetova alıp barıp taştap duran үйгө кетет окшойм мен өзү. Чем жөнүнө. Ne olduça? Ne dedin ya? Turao? Так. Шереметовага ташта туран үйгө өтүп кетип калайын. Чем более азып Медведковада жүрөм. Бул шол каякта? О, Бабушкинскиде, Медведковада жүрөм. Чиркин Шереметовадан баштадым эле Шереметовадан бүтүрөт окшойм. Какой у вас терминал? Терминал Б, да? Не знаю даже. Я надо дождаться самолета. 6 утра. Ага. Будете ждать там? А? Там будете ждать? Жить негде. Я сегодня прилетел, сегодня улетаю. Ага. Где взял повидаться? Ага. Надо рядышком зайти. Да, пожалуйста. Ой, қоқиай. Рульді бұрған ақылым қалбай қалды. Бүгін кішіне қаттырақ іштеп қойдым. Шым олып жақшыда тамақ жей албайды. Вообще алым кетіп қалды ғой. Так, 25 минутта келдім. 1326 рубль дейді. Нормально. Меңе қалса да. Ошо менен қош, эки қолың бош болды ғой. Так, 12'den кейін 5 заказ қылыпмын. Бүгін 15 заказ қылып не елки. 12'den кейін 3300. 12'ge чейин 9000. 12300 иштепмин. 1000 сомдук бензин куйдум эле ошол жетти силерге. Töyledi 1000 рубль. 12.000 рубль. Çıqqanıma qancha saat bo'lib ketdi? 12-13 saat bo'lib ketdi. 13 saat bo'lib ketdi chiqqanıma. Нормально. Şunda dilim tezep tekesing saatinden 1000 rubldan bo'lib qoldi. Raz barib turib 5 barmoq var. Qursa to'yg'izib turib uyga kelib жатып olay. Shunday turganlar, iyilik barыңыздар, emkijida ko'rishamiz. Baba.